Айгүл Алымбаева Ысык Көл областык сот департаментинде сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн сот аткаруучусу болуп 1996 жылдан бери эмгектенип келет. Аткаруу документтерин мажбурлап аткартуу боюнча ага жүктөлгөн милдеттерди аткаруучу катары өз ишинин чебери. Көп эле элдер түшүнөт, алимент эле өндүрөт экен деп, ошо анын ичинде бул алиментке, мамлекетке өндүрүү боюнча жана жарандардын юридикалык мекемелердин ортосундагы алыш беришти сот аркылуу чечилген актылар боюнча иштеп, ошолорду аткаруусун камсыздоо бөлүмү болуп эсептелинет. Сот департаменти жергиликтүү соттордун ишин материалдык техникалык усулдук жактан камсыз кылууну жүзөгө ашырууга, мыйзам менен каралган соттук жана башка актыларды аткарууну камсыз кылууга, ошондой эле сот адилеттигин толук жана көз карандысыз жүргүзүү үчүн шарттарды түзүүгө багытталган иштерди аткарууну жүзөгө ашырат. Бүгүнкү күндө сот департаментинин Ысык Көл областык сот департаментинин башкармалыгында 30 кызматкер эмгектенет. Башкармалыкта 5 бөлүм иш алып барат. Сот департаментинде 5 бөлүм бар. Бул сот мамлекеттик кызмат жана кадр иштерин камсыздоо бөлүмү, сот приставдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө бөлүмү, сот аткаруучулардын көзөмөлдөө бөлүмү, материалдык техникалык обеспечение деп коет. Анан ошондой эле бизде общий отдел бар, жалпы бөлүм бар. Ал жерге бүт кагаздарыбыздын баары келип, общий жалпы 5 бөлүм бар. Көпчүлүгү алимент менен байланышкан иштер. Ошолорду баягы ошондой арыздар түшпөш үчүн, ошол маселени жаратпас үчүн биз ошол арыздарды чечүү максатында, жарандарга жардам берүү максатында биз иш алып барабыз. Сот аткаруучулардын мындайча айтканда ишмердүүлүгүн көзөмөлдөйбүз да. Бүт Ысык Көл областы боюнча бүт сот аткаруучулардын ар бир ишин ошондой эле өзүбүздүн дагы бир планыбыз бар. Жыл сайын ар бир кварталда биз көл кыдырып, текшерип, баягы жана жогоруда айтып аткандай эле арыз жанагыдай жаралбас үчүн, бизге келбес үчүн биз өзүбүз ошол иш чараларды өткөрүп турабыз. Облуста 26 сот аткаруучу иш алып барат. Сот аткаруучу аткаруу боюнча коюучу мыйзамдуу талаптар бардык органдар, уюмдар, кызмат адамдары жана жарандар үчүн милдеттүү. Сот аткаруучулардын иши жооптуу экенин белгилешет. Аткаруу документтери өз убагында аткарылышы менен бардык иш мыйзам жүзүндө жүзөгө ашат. Каракол шаардык сот аткарыш кызмат бөлүмүндө 5 сот аткаруучубуз менен кошуп, андан тышкары бир иш алып баруучубуз бар. Мен бизге Каракол шаардык сот аткарыш кызмат бөлүмүнө түшкөн аткаруу документтерди бөлүштүрүү, анан өзүмө да алып, алардын аткарылышын контролдоп, өз убагында так аткарылышын карап контролдойбуз. Бүгүнкү күндө эң көп келип аткан аткаруу документтерин бул коопсуз шаар жана жол коопсуздук боюнча протоколдор келип түшүп атат. Бул боюнча аткаруулар өз убагында талаптагы мыйзам талабына ылайык жүрүп жатат. Шарттар түзүлүп атат. Биз жакка дагы материал техникалык база жагынан дагы жакшы. 5 март Кыргыз Республикасынын сот тутумунун кызматкерлеринин күнү. Бул датага карата сот бийлик бутагында иштеген мамлекеттик органдын кызматкерлерин сот департаментинин Ысык Көл областык башкармалыгынын жетекчиси Жолдош Асаналиев куттуктады. Урматтуу сот тармакта иштеген кызматкерлер, сиздерди чын жүрөктөн куттуктайм. Азыр келаткан 5 март биздин сот тармакта иштеген кызматкерлердин күнү менен куттуктайм. Ден соолук, ишиңерге ийгилик жана ушундай биздин оор кызматта жакшынакай иштей турганга сиздерге күч демилге каалайм. Анан ушул ойлогон оюңуздар ишке ашсын, өсө турган оюңуздар баары Кудайым буйрса ишке ашсын. Сот департаменти өз ишинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, соттук көз алдынча башкаруу органдарынын ченемдерин жана ушул жобону жетекчилик алат. Департаменттин облустагы башкармалыгы учурда мурдагы Ысык Көл облустук сотунун имаратына жайгашты. Белгилей кетсек, имаратта Ысык Көл облустук сот департаменти, Каракол шаардык сот аткаруучулар кызмат бөлүмү, Ак Суу райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмү жайгашкан. Салтанат Керимкулкызы, Нурден Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.